Урматтуу Адахан мырза, сиздин образыңыз волк в овечьих шкурах. Түшүндүңүзбү? Сиз өзүңүз Hurmatlı kollegalar, Cengiz Şermat verilmeyiz. Cengiz Şermat, reglament boyunca başka deputatların atına atap şey keltürüge bol boydu. Olmasa özün iş gerek sana. Zaten imbiye akılıp, diğer akılıp özün publik akılıyor ya. Biz sizge vakit verdik. Сұранış biraz. Rahmat. Birinci mikrofon. Sağırlar, hürmetli deputatlar. Birinci mikrofon. Депутат Адахан Мадумаров бизге мугалим болгонун койбоду, өзү тууралуу бийик ойду. Депутат Жеңишбек Токторбаев эл өкүлү Адахан Мадумаровдун дарегине сын айтты. Бул тууралуу ал бүгүн 2 мартта Жогорку кеңештин жыйынында билдирди. Адахан Мадумаров менин дарегиме мыйзам долбоорун карап жатканда сын айтты. Өзүңөрдүн досуңардын мыйзамын өткөрүп жатасыңар деп билдириптир. Адахан Мадумаров бизге мугалим болуп акыл насаат айтканын такыр койбоду. Мадумаров өзүн бийик тутуп, өзү тууралуу бийик ойду. Ал такыр андай эмес, ал биздин арабызда отурган депутаттардын бирөөсү. Чындыкты айтуу керек. Сиздин образыңыз кой терисин жамынган карышкырдай, деди депутат. Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов регламент боюнча башка депутаттардын атын атап, шек келтиргенге болбой турганын эскертип, микрофонду өчүрдү. Депутат Исхак Масалиев: бул залда ар кандай сөздөр айтылат. Барыңыздарды сабырдуулукка чакырам. Биз 5 жыл чогуу иштейбиз. Эртең учурашабыз, көрүшөбүз, дейт. Ошондой эле урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, бир аз убактыңыздарды алсам мен кечирим сурайм. Өткөн аптада 4-күнү болгон жыйында Коопсуздук комитетинин чалгындоо жана контрразведка долбоор законун караганбыз. Ошол законду карап жатканда комитетте каралып, палатага алып чыгылды. Палатада карап жатып, депутат Мадумаров секунд. Ошол менин дарегиме бир аз сын пикир айтылып кетти. Ал жерде бир аз туура эмес сөздөр айтылды. Мен, урматтуу депутаттар, урматтуу төрага, жана 2 мүнөт убакыт сурасам бербей койдуңуз. Мен бир маселеге токтолуп кетким келет. Урматтуу биздин Адахан мырза менин дарегиме өткөн апта Коопсуздук комитетинин проект долбоор закону карап жатканда менин дарегиме сын айтты. Силер өзүңөрдүн досуңардын законун өткөрүп жатасыңар депчи. Бирок мен буга кошулбаймын. Анткени биз ал долбоорду комитетте караганбыз, палатага алып чыгып карадык, аны кайтарып комитетте караштын кажети жок болчу. Эгер өзгөртүүлөр, толуктоолор киргизиле турган болсо, 2-чи окууда карасак болуп болчу. Урматтуу депутаттар, мен убактыңыздарды алсам кечирим сурайм. Бизде Адахан мырза
ушундай бир мугалим болгонун, акылына сайт айткан такыр койбоду. Мен Адахан мырза бул кокуй менен сүйлөсөм эле бир балакетти баштайт экен деп, өзүнчө бир бийик тутуп, өзүнүн жөнүндө абдан бир бийик ойдо. Ал таптакыр андай эмес. Ал биздин арабызда отурган 88 депутаттын бирөөсү. Улуу мынакей трибунада мен бир аз сын айтып койсом, мен кечирим сурайм, урматтуу депутаттар. Чындыкты чындай айтыш керек. Урматтуу Адахан мырза, сиздин образыңыз Вакыт калды. 10 секунд. Урматтуу Адахан мырза, сиздин образыңыз волк в овечьих шкурах. Түшүндүңүзбү? Сиз өзүңүз... Урматтуу коллегалар, Жеңиш Шерматович бере албайбыз. Жеңиш Шерматович, регламент боюнча башка депутаттардын атына атап шек келтирүүгө болбойт. Biz sizge vakit verdik. Сұранış biraz. Rahmat. Birinci mikrofon. Сабырлар, урматтуу депутаттар. Рахмат Масалиев, бүтүн Кыргызстан фракция. Урматтуу кесиптештер. Бул залда ар кандай ачуу сөздөр айтылат. Мыйзам долбоору каралганда талаштуу болот, бул күткөн нерсе. Мен баарыңыздарга сабырдуулукка чакырат элем. Ар бир депутаттын адамдын атына шек келтирбейли. Ансыз деле чимкиликтин ордуна башкалар келди деп айтып атпайбы? Ошол эле бизге жетишпей турабы? Biz 5 yıl çok işteyiz. Bir maksatımız, milletimiz bir. Ben çakırat elim, sabırlılıkla bir birleştik işini yap. Daha 5 yıl var, etten uçuşacağız, görüşürüz. Elge çıkağız. Bir-birimizge şek keltirmeyelim. Atımızda atavay. Çır bolsa boluversin, talaş bolsa boluversin. Andan urmatуу төраға siz hem sözsüz, siz toktata albaysız. Бирок кейбір учурда аша чапканда микрофон өчүргөнгө укугуңуз бар да. Ошону эстеп койсоңуз. Анан коллегалар, бирөөнүн адебин оңдойм деп өзүбүздүн адепти бузуп албайлы. Ушул парламенттин ыймандуу, адептүү парламент катары тарыхта калышын каалайт элем. Менден өсө кечирим сурайм. Бар болуңуздар.